Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин билим берүү мекемелеринин экономикасы предметинин мугалими Чекиргозова Гүлбара Аданбаеванын сабагынан БКМ бюджет 3-7 тайпасынын студенти Калдырбек кызы Анаранын «Менин келечектеги бизнес идеям» аттуу темада даярдалган өз алдынча иштин презентациясы. Бизнес планды түзүүнүн максаты билим берүү мекемелеринде пайдалуу иш жүргүзүп, жаштарды өнүктүрүү. Бизнес пландын милдеттери: биринчи, ишкананын орду. Шаардын центринен алыс эмес жерден 2 чоң бөлмөлүү ишкана. Экинчи, максаты жаштардагы жеке кызыкчылыкты өнүктүрүү. Үчүнчү, керектелүүчү кагаздар: көркөм сүрөт окуу жайын бүткөндүгүн тастыктоочу диплом. Төртүнчү, бизнес баштоого тоскоол боло турган кыйынчылыктарды алдын алуу. Бизнести баштоодо керектелүүчү бардык кагаз документтерди даярдоо. Ишкананын сүрөттөлүшү. Ишкананын толук аталышы: искусство жаатындагы жаштар. Ишкананын жайгашкан жери толук дареги: Жалал Абад облусу. Техникалык жана материалдык жабдыктары. Техникалык жана материалдык жабдыктарына төмөндөгүлөр кирет: стол, стул жана сүрөт доскасы, сүрөт тартууга керектелген кагаздар жана кисттер, түстүү карандаштар, жоон, ичке, жумшак, каттуу карандаштар, түстүү боектор жана ушул сыяктуу башка нерселер кирет. Менин бизнес идеям. Эң эле алгач бизнес идеямды ишке ашыруу үчүн өзүмө ылайыктуу жайды тандап алам. Тандап алган соң аны ишке түшүрүү үчүн керектүү документалдык кагаздарды даярдайм. Эгер мен тандаган жер мамлекеттик менчик болсо, ошол район областтык мамлекеттик ишканадан келишим түзөм жана алардын буйругу менен ачамын. Мамлекеттик билим берүү тарабынан катталып, алардын берген лицензиясы менен ачкан жериме каттатып, салык төлөө жана соцвод, өрт коопсуздук кызматтарына кайрылып, алардын берген тактама жана көргөзмөсү менен иш алып барамын. Албетте, ишти баштоодо ишканага керектелүүчү материалдарды алууга көптөгөн чыгымдар сарпталат. Ошондуктан ишиме шериктеш болгон демөөрчүнү табып, аны менен келишим түзөм жана ишти баштайм. Кол астыма өз ишин чебери болгон мыкты 5 адисти жумушка алып, айлык маянасын бирдей суммада төлөп беремин. Билим берүү мекемелерине кайрылып, окуучуларга, жаштарга өзүмдүн баштаган ишимди сунуштаймын жана ошондой эле теле берүүлөргө жарнама аркылуу жаштарга сүрөт боюнча билим берүү тууралуу маалыматтарды жеткирип, билим берүүнүн бардык эрежелери менен тааныштырып, кайрылуу жасайм. Окуучулардын саны толукталгандан соң сабактар өтүлүп башталат. Ар бир окуучу айына 1000 сомдон төлөп окуй алат. Окуучулардын саны 15тен ашпоосу зарыл. Ошондо ар бир мугалимге 3төн окуучу туура келет. Окуучулардын алынган акчадан мугалимдерге эмгек акы төлөнөт. Мугалимдердин эмгек акысы 2500 сомду түзөт. Ар бир айдын аягында окуучулар тарабынан тартылган эң мыкты сүрөттөр тандалып, акы төлөнүп көрүлүүчү көргөзмө жана конкурстар уюштурулат. Ал көргөзмөдөн түшкөн кирешеге окуу жайдын шарттарын жакшыртууга жумшалат жана конкурстун жыйынтыгында жеңген окуучуга баалуу белек ыйгарылат. Окуу мөөнөтү 3 айга созулат. Сабактар жумасына 4 жолдон өтүлөт жана окуу мөөнөтү аяктагандан соң ар бир окуучуга сертификат ыйгарылат. Ушуну менен менин презентациям жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.